Ала тоо көрккө келбейт эл болбосо деген эң сонун саптар менен коштолгон эң сонун бир чыгарма болуп өттү. Барыңыздарга дагы бир ирет кутмантаңыздар менен деп туруп экранга жакыныраак чакырабыз. Себеби дегенде дагы куттуу студиябызга өзгөчө бир конокторубуз келип отурат, кесиптешим. Азыркы учурда негизи дартка даба болгон ар кандай жайлар бар. Биз кандай дарыланууну кааласак же болбосо ден соолугубузга кандай кам көргүбүз келсе, азыркы учурда оңой бардык замандын талабына ылайык дагы соц тармактардан болобу, айтор бардык жактан издеп тапсак болот. Бирок ошол нерсени сөзсүз түрдө кандай бизге, кандай жерге барып жатабыз, ал тууралуу дагы кененирээк маалыматыбыз болбосо болбойт эмеспи? Эмне себептен бул тууралуу айтып жатабыз? Себеби дегенде азыркы келген коногубуз дагы ушул деги эле ден соолукка кам көрүү боюнча эң сонун адис десек болот. Анда кесиптешим тааныштырып өтсөңүз. Дароо тааныштыралы. Тааныштырганга чейин жалпы телегөрүүчүлөр, өзгөчө ата-энелер, сиздерди экрандын алдына жакыныраак чакырам. Анткени азыркы келип аткан коногубуз сиздин балким түздөн-түз пайдасы тип калышы мүмкүн. Анда эмесе дароо тааныштырайын. Бүгүнкү студиябыздын кийинки коногу Айдос Серикбаев мырза. Ассалому алейкум, Утмантаң. Алейкум ассалам. Кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Айдос мырза, дароо кабарга жагымдуу маалыматка өтөлү. Азыркы мисалы туз бөлмө деп азыркы учурда аябай мисалы заманбап тилде айтканда хит болуп аткан учуру болуш керек. Бул бөлмө деги эле кандай ооруларга дары, кандай жардамдарды ала алсак болот бул жакта? Эми кененирээк айтып кете турган болсок, бул туз бөлмө деп коебуз. Негизинен илгертеден бар туз бөлмө, шахта, чоң туз деген биздин ата-бабаларыбыз колдонуп келген тузду аябай кененирээк мымыркай төрөлгөн кезде баягы тузга чайкап алып, күндө тузга эмнеге? Анткени чымыр болсун, аллергия болбосун, денесине бир нерсе чыкпасын деп, балдар жакшы торолсун деп илгертеден колдонуп келген. Кийинчерээк унутулуп бартабы ушундай. Бирок азыркы учурда ошол ноу-хау деп коет, азыркы технология менен, корейский технология менен 10 жылдын жүзү болуп бартат азыр. Ошол Бишкекке ачканбыз. Элдер жакшы, бүгүнкү күндө жакшы жыйынтык результаттар болуп атат. Өзгөчө бул Корея технологиясы менен туз бөлмөнү айтып кете турган болсок, жылуу туз бөлмө деп айтылат. Жылуу туз бөлмө бул бүгүнкү күндө аябай актуалдуу. Сиздер айтып кеткендей баягы эмнеге жакшы? Эң биринчи иммунитетке жакшы, иммунитетти жакшы көтөрөт. Анан аллергия ооруларына жакшы, муун ооруларына жакшы, буту кол какшап ооруйт, анан жылыбайт го, ошолорго аябай жакшы. Одышка, астма, бронхит деги эле бүгүнкү күндө суук тийгендин баарына жакшы да. Анан өзгөчө мына апалар, аталар жакшы отурушат да бизде, анткени кол буттары көбүнчө какшап ооруйт го. Жаш балдардын аллергиясы, экинен бир аллергия болуп атпайбы азыр? Аллергия оорусуна, анан одышка, астма азыр күчөп турган маалда да. Айдос мырза, жогоруда айтып өттүңүз, көптөгөн мисалы учурда жаштар дагы кайрылып атат депчи. Деги эле бунун себеби эмне деп ойлойсуз? Мындай учур негизи көпчүлүк учурда катталчу эмес да, бирок акыркы учурларга караганда кичинекей балдардан үйдө аллергия, астма деген сыяктуу, давление деген сыяктуу оорулар аябай жаштайынан пайда болуп жаткан учуру эмнеге деп ойлойсуз бул сиз адис катары? Эми как адис катары айта кете турган болсок, бүгүнкү күндө бул экология, түзмө-түз эң биринчи экологиянын эмеси. Анткени караңыздар, жылдан жылга эмне машина көйгөйүп атат да. Ар бир машина канча деген түтүндөрдү чыгарат, өзгөчө шаар жергесинде. Ошонун баары таасирин берет. Кичинекей ымыркайдан төрөлгөн, даже боюнда бардан баштап карган абышка кемпирге чейин, апалар, аталарыбызга чейин таасирин берет, сөзсүз түрдө. Анткени экология эң биринчи эмеде турат да. Ошону менен биз дем алабыз, күнүмдүк. Ошонун баары өпкөгө таасирин берет, иммунитетке таасирин берет. Эң биринчи фактор ошол да, экология деп койсок болот. Экинчи фактор бул тамак аш фактору. Бул тамак аш фактору эми эч ким азыр талашпайт болуш керек, азыр тамак аштын баары көбөйдү. Мурун саналуу эле тамактар бар болчу, биз бала кезде. Өзгөчө биз саналуу тамактар болчу да, мындай айта кетип. Азыр дасторкон толо тамак. Бирок пайдасыз тамактар өтө көбөйдү да. Өзгөчө балдардын бүгүнкү күндө жеп отурганын карап турсак, мындай карап турсаң, баягы алпер деген алпер атабыз, оюндагыдай болуп атат, бирок ошол эле мына
чипсы, кириешки, канча деген майлар улам мындай баягы майларга бышат, таза май эмес ал. Анан туруп калат. Эң биринчи ошол туруп калганы магазинде канча турат турабы? Жылдап тургандар бар. Ошону эле кайра эле ошол эң биринчи таасири ошо боорго. Бул сахарный диабет, ошол жана боорго, бул боор менен жабырып каткан жана. Анан ошол эле көп туруп калган немесинен майга курулган анын бар, көп туруп калат. Анан ошо ингредиенттер биз ойлойбуз, мисалы с мясом, шашлыком жана ушундай бир нерселер, сырам дейт го, ал негизи жанында деле, ал жан ошол ингредиенттер жанында да болгон эмес да. Мунун баары баягы кошумча мындай азыктардан. Демек ошо тамак аштан. Ошо тамак аштан мындай айтып берсек. Ошонун баары таасир берет. Сөзсүз түрдө таасир берет. Анткени биздин эң жакшы көрүп аткан балдарыбыз ошону алып беребиз да. Баягы эмесинен лишь бы тынчыш керек да бул. Ошону алып беребиз, анан эң ошо экинчи бул фактор тамак аш фактор. Ошо тамак аш фактор бузулуп атат. Анан тукумгучулук. Тукумгучулук мисалы апада кандай оорулар болсо, бүгүнкү күндө жаштарыбызда ошол сөзсүз түрдө балага берилет да. Балага сөзсүз түрдө берилет. Аллергиясы бар болсо апада сөзсүз түрдө аллергиясы, сахары бар болсо сахар да берилет. Азыр ушундай болуп атат да. Астмасы бар болсо астмасы берилип атат ушундай. Бул талашсыз маселе, анткени эне айтат го, эне баягы ден соолугу жакшы болсо, жакшы бала төрөлөт, ден соолугу чың бала төрөлөт. Эгерде эне ден соолугу начар болсо, начар эле бала төрөлөт. Ошол үчүн бүгүнкү күндө ушу ден соолукка аябай маани беришибиз керек. Биз ойлой беребиз, баягы жашта эми бул ден соолугу чын дей беребиз, бирок азыркы учурда көп эмелер жолугуп атат бизге кайрылгандар. Жаш эле адамдардын мисалы бүгүнкү күндө жана бел ооруйт, колу буту ооруйт, какшайт. Мындай нерсе биз карыган кишилерде гана болчу да. Буту колу ооруган азыркы жаштардан көп чыгып атат да. Ал эми жогоруда Айдос мырза эме деп айтпадыңызбы? Бул астма деп айтпадыңызбы? Астма менин түшүнүгүм боюнча башында ал аллергия болуп башталат, күчөгөндөн кийин астмага айланып кетет. Ал эми ошол аллергия болуп аткан учурда алдын ала алып калса болобу ушуну? Болот, сөзсүз түрдө. Көбүнчө бизде биздин баягы элдин менталитети, баягы биз өзгөнү көбүнчө мындай жетигип калганда келебиз да. Болбой калганда, уже адышкага айланганда келебиз да. Мындай кичине, анткени мен астма болуп, адышка болуп, бул чачма оорудан зависимый болуп калат го жана. Чачма оорулардан, чачма дарылар менен зависимый болуп калган кезде ошондо айтам да, бул себепке эмне себеп болду? Сразу эле тура калганда эле астма, адышка болуп кетпейт да бул. Турсам эле адышка болуп калыптырмын дейт. Буга себеби кичине жөтөлүп башталат, маани бербейбиз. Дагы кичине жөтөлүп башталат, дагы маани бербейбиз, ошентип отуруп астмага айланып кетет да. 10 жылдан бери тармакта иш алып барып келаткан экенсиз. 10 жыл аралыгында кызыктуу иштер, кызыктуу окуялар көп эле болду болуш керек. Аябай көп. Ошол тууралуу бир аз айтсаңыз. Эми биз 10 жылдын жүзү болуп калды, бирок ушу пандемиядан кийин эң биринчи ушу пандемиядан кийин элдер азыр ден соолукка көбүрөөк көңүл буруп калды да. Буга чейин мисалы биз өзү ден соолукка эң негизги акыркы учурга коюп коебуз. Башка өлкөлөргө караганда, башка улуттарга караганда. Анткени той ашка жана андай шаң шөкөткө көбүрөөк маани беребиз да биз. Анткени бу жерде мисалы бүгүн ооруп турасың, тузга барыш керек болду. Бу жерде той турса, сөзсүз түрдө тойго барышыбыз керек. Анткени ошол жака көңүл көбүрөөк бурулат. Анткени себепти ушу уят дейбиз да, бу жака барыш керек. Ден соолук туруп турат. Ден соолук да бул эми туруп турат. Эмдиги жылы деле барабыз деп коебуз да. Бирок ошо той ашка көбүрөөк маани беребиз да. Ошол сыяктуу эле той ашка маани бергенде мен өзүм оюм, ден соолукка да ошондой маани берсек, сөзсүз түрдө ушул Раматылык Чубак ажы да келчү да бизге ошо. Биздин туз бөлмөгө ошондо айтып, акыркы сөздөрүн айтып калчу эле, ошо ден соолукка маани бергиле, ден соолукка көңүл бургула депчи. Анткени себепти ден соолугуң жок болсо, бул өтө кыйын да. Мисалы эле ден соолугуң жок болсо, астмаң бар болсо, адышкаң бар болсо, ушул жаштарга деле айтып кетерим, ушул жумушту деле алып барыш кыйын да. Туурабы? Ар бир нерсени алып барыш үчүн ден соолук болуш керек. Мисалы жаштар эне болуш үчүн деле ден соолук керек. Ден соолугуң жок болсо айтат да, сен төрөй албайсың. Сен ден соолугуң анткени эмеге болбойт. Же болбосо жаш балдар деле, сен ден соолугуң болбойт экен, сен спортчу боло албайсың. Же болбосо ушундай эме болбосо, ар бир нерсе ден соолукка келип такалат да, айланып келипчи. Бирок ошого көңүл
көбүрөөк бурсак бүгүнкү күндө аябай жакшы болмок да. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дагы эскерте кетчү нерсе, азыркы учурда бизде студиябыздын коногу Айдос мырза ушул туз бөлмө, азыркы учурда мисалы жалпы силер интернет тармактарынан көрүп калып атат болушубуз керек. Жогоруда да тааныштырып айтып өттүк, жалпы улгайган адамдарга бул муун ооруларына же болбосо астма, аллергия деги эле туз бөлмөнүн пайдасы абдан көп. Ошол тууралуу азыркы учурда дагы Айдос мырза менен кеңирээк маалымат куруп жаткан чагыбыз. Андыктан жалпы телекөрүүчүлөр экранга жакыныраак келиңиздер, өзүңүздөрдүн сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Биздин Instagram, YouTube социалдык тармагында биздин эфирлерибизди, биздин көрүүлөрүбүздү тапсаңыздар болот. Эң сонун. Анан кийинки суроону сизге узаткым келип турат. Негизи азыркы учурда 10 жылдан бери ушул жаатта эмгектенет экенсиздер да. Башка региондордо дагы ачайын деген ойлоруңуздар барбы же башка региондорго дагы ачкансыздарбы? Балким эми айыл тургундары келе албай калышабы көп учурда кандай болот? Жакшы суроо болду. Негизи бул ой бар. Көбөйсө кандай жакшы да бул. Бул нерсе адамдарга бүгүнкү керек. Анткени бүгүнкү өнүккөн мамлекеттерде Япония, Корея, ошол мамлекеттерде бул көбүнчө эме да мындай. Ошол мамлекеттерде бул өнүккөн да, аябай мындай такшалган. Анткени алар көңүлдү мындай ден соолукка аябай көңүл бурушат да. Мисалы баягы жумушка келгенде эле ден соолукка көңүл маани беришет. Сөзсүз түрдө бир саат көңүл бурушат. Же болбосо зарядка жагынан болсо, туз жагынан болобу, кандай бир жагынан буларга таң калыштуу нерсе эмес да. Өзү негизи ошол жактан келген да технология. Мен айтып кете турганым ошол сыяктуу бизде көңүл бура турган болсок, сөзсүз түрдө жакшы. Анткени ден соолугу баягы здоровье нации эме деп коет го. Улуттун ден соолугу бул келечеги да, мындай айткандачы. Мында кандай элестер, оорукчан мамлекет болсок, ар бир экинин бири ооруп атса, өтө көйгөйлүү маселе да. Анан баары оорубаса, жаш балдар оорубаса, жаштар оорубаса, бунун апалар, аталар оорубаса, баары баягы Япония, Кореяда болуп, баары жап-жаш болуп көрүнүп турса, кандай сонун бизде дагычы. Ошол үчүн өнүктүрүш керек, муну дагы региондорго ачыш керек. Баардык керек болсо айыл-айылдарга ачып койсо, баары көңүл бурса, өтө сонун болот. Эң сонун. Анан дагы бир ушуга жообуңузга утурлай суроо узаткым келип турат. Негизи, мисалы үчүн бир астма оорусун алалы, канча жолу баргандан кийин анан айыгат сиздерге? Бизде ар кандай. Канча процедурадан кийин? Туура айтасыз, эң негизги, эң азы 10 күн барыш керек. 10 күн барыш керек. Анткени себеби 10 күндө 3 күндөн кийин иммунитет көтөрүлө баштайт. Баягы туз иммунитетти көтөрө баштайт. Ошол үчүн иммунитет көтөрүп 10 күндө таасири билинет кадимкидейчи. Анан эмесине жараша бул оорунун жашы, карысы дейт го. Баягы азыр мына кичине ооруп баштаганда эле баса калса 10 күн жетиштүү болот. Анан 20 жыл ооруса, 30 жыл ооруса анан кире калганда эле жомок болуп кетпейби анда туурабы? Абракадабра болуп чыгып кетип эле бир күндө баары айып кетсе анда жомок болот да. Ошол үчүн ар бир нерсе мейнет да. Мисалы, эртең менен турдуңуздар, бирге келип атасыздар, жаркырап сүйлөп атасыздар, бул мейнет да. Үйдө жатып алып эле төшөктө сүйлөп, студияны алып барып койсо, анда деле болмок, бирок азыр окшошпой калат да. Ошол үчүн ден соолукка деле ошондой маани берип, ден соолук убакыт бөлүп, каражат бөлүп десе, анан Кудай Таалам ден соолугун чың кылат да. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дагы бир кулактандыруу. Биздин Айдос мырза атайын сиздерге чакыруу баракчаларын алып келген экен. Биздин социалдык тармактардан ушул эфирди көрүп, өзүңүздөрдүн жакшы ой пикириңиздерди калтырсаңыздар, эң жакшы калтырылган ой пикирге Айдос мырзадан ушундай чакыруу баракчалары, ардактуу телекөрүүчүлөр, дагы бир айтып өтөлү. Айдос мырзадан туз бөлмөгө чакыруу баракчалары өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди биздин социалдык тармактарга ким жакшы калтырса дейли, эстеше. Ал эми ушул баракча тууралуу өзүңүздөн кененирээк сурайын. Бул эмнелерге чакыруу баракчасы? Бул чакыруу баракчасы эң негизинен бул студияга баягы келгендерге, анан биз баары көрүп атышат да. Анан сиздер бир оюндарыңыздар болсо, кандай бир конкурстар болсо, ошолорго алда бир баракча ошо бир күн бекер киргенге мүмкүнчүлүк берилет. Бекер лечение. Телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр ошол баракчаларга жакшы ой пикириңиздерди калтырып, активдүү катышсаңыздар, ошол баракчалар сиздерге белек катары берилет. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, бүгүн кимде ким көрүп 7 каналды дайыма көрүп турган болсо, ар дайым ошол 7 каналдын маңдайында отура турган болсо, сиз менен бизди бүгүн көрүп турган болсо, ошо мен 7 каналды дайыма көрөм. Бүгүн сиздердин эфириңизди көрдүм деп келе турган болсо, ага да биринчиси бекер болот да. Эң сонун. Кандай сонун мүмкүнчүлүктөр,
Айдос мырза, алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип отурганыңызга чоң рахмат. Убакыт учкан куш демекчи, биздин убактыбыз соңуна келип жетип отурат. Анда эмесе сизге эркин микрофон берем. Эми айтып кете турган нерсе бул эң биринчи тынчтык. Элибиз, журтубузга тынчтык керек. Көрүп атабыз эки жакта кандай апат, кырсыктар болуп атат. Ден соолугу начар, ар кандай факторлор болуп атат. Эң биринчи айтып кете турган эли журтубузга тынчтык керек. Анан ден соолугу мыкты болсо, балдарыбыз, өзгөчө ата энелерибиз оорубасын. Сиздерге да кааларым ошондой. Ар дайым жакшылык болсун. Баягы айтат го, итке да каалабайм бул нерсени дейт. Эч кимдин кандай болбосун, ата энеси болсун, баласы болсун, тууган уругу болсун, эли журтубуз оорубасын. Ар дайым оорубасын, ден соолуктары чың болсун. Анан учурдан ушу эркин микрофондон колдонуп кетерим. Ошо ден соолукка аябай маани бериш керек. Маани берели. Бир туугандарыбыз, эли журтубузга айтып кете турган, маани берели. Бүгүнкү күндө ден соолугуң бар, бул сен эмесиң да баягы. Тың жүрөсүң, кандай да бир, кандай кайсы жашта болбосун, жаш бала болосуңбу, жаш болосуңбу, жаш өтүп калган болобу, ошондой. Ошол үчүн маани берели. Бүгүн суранып кетерим. Ден соолукка той ашка маани бергендей, ден соолукка да маани берсек, бүгүнкү күндө жакшы болот эле ошо. Рахмат агай, айтканыңыз келсин. Ардактуу телекөрүүчүлөр, агама кошулуп мен дагы өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарты жакшы караңыздар деп айткым келип турат. Анда эмесе кесиптеш кыскача тыныгуу, андан кийин эфирибизди алдыга карай улантабыз.